Саламатсыздарбы? Эфирде 7 каналда 7 күндөгөн программа биз өтүп бараткан аптанын негизги окуялары тууралуу маек курабыз. Коногубуз Аликбек Жешенкулов, мурдагы тышкы иштер министри. Рахмат сизге ишембе күнү убакыттап келгениңиз үчүн. Мен өткөн жуманын жаңылыктарын 3 топко бөлүп, 10-10 кылып жаңылыктарды эметип алгам. Даярдап алгам. Биринчи топту 10 жаңылыкты окуп коеюн. Аксы окуясынын 22 жылдыгы белгиленди. Норуздагы бул жумада белгиленди. Аны менен кошо Кыргыз тышкы иштер министрлигинин 80 жылдыгы болду. Ушул аптада 17 март күнү 1944 жылы Москвадан чечим чыккан экен. Ушул мит боюнча. Статкомдун айтымында орто айлык Кыргызстанда январда 13%-га көтөрүлүп, азыр $33.660 болуптур. Орто айлык бир адамга. Спикер Шакиев билим берүү жана илим министрлигинин экиге бөлүүнү сунуштады. Илимдер академиясына барып, бирок билим менен илим деп эки министрлик эмес, мектепке чейинки тарбия, андан кийинки дегендей кылып, экинчи министрликке баары бир илим, жогорку окуу жайлары, мектептер баары чогуу кирип калат экен деген сунуш пока ал жөнүндө чечим чыга элек. Эч кандай Кыргызстанга жасалма интеллект боюнча OpenAI деген компаниянын вице-президенти Арка Дахар келип кетти. Ошко Өзбекстандан 100 жаңы автобус келди. Аякта да Кыргызстандагыдай жакшырат коомдук унаа 50 ашык адам батат экен ар бир автобуска. Январда мигранттар Кыргызстанга $256 миллион которуптур. Ошондо бир жылда 3 миллиард болуп кете тургандай быйыл. Свердлов райондук сотунун судьясы Алма Кадыркулова $12 000 пара менен кармалды. Ушул аптада Сокулукта $50 000 эмес сом пара алып жаткан сот аткаруучу да кармалыптыр. Сузактын Бекабад шаарынан Өзбекстанга чейин жер алды менен өткөн 2 туннель табылды. Бирөө 130 метр, экинчиси 350 метр. Биздин кол менен иштеген кыйын экен да биздин адамдар. Ушулардын ичинен сизге жакын 80 жылдык тышкы иштер министрлигинин маракеси го. Кандай дейсиз? Кандай болуп түзүлгөн? 44-жылы согуш учурунда. Биринчиден мен ушу Кыргыз элимди Ноурус байрамы менен куттуктагым келет. Ар бир үйдө токчулук, молчулук, элибиз аман болсун, мамлекет тынч болсун. Эми сиз туура айтасыз, баягы бүгүнкү күндө тышкы иштер министринин 80 жылдыгы биз майрамдап атабыз. Дипломаттар үчүн абдан чоң майрам. Анткени биздин баягы элге көп билинбейт, тышкы саясатыбызга, тышкы экономикабызга байланыштуу элдин дагы турмушу ошондой болот да, өтө маанилүү нерсе. Сиз айтып коюңуз, тарыхты эстесек, Иосиф Виссарионович Сталин ошо 44-жылы улуу ата мекендик согуш бүтүп атканда, ошо кезде эле ошо Великобритания, АКШ менен сүйлөшүүлөр болуп атканда, баягы дүйнөнүн саясаты, келечеги кандай болот, ошо Бириккен Улуттар уюмдору түзөлүк, ошонун баягы уюштуруу маселелерин кандай болот деген маанидеги 15 Совет Республикасынын бардык 15 республикада тышкы иштер министрин уюштурган. Атайын. Эмне себептен ушу 15 Совет Республикасынын 10 мүчөсү кылам деген ойдо да. Жакшы ойдо экен, бирок тилекке каршы орун албай калды. Анткени ушу батыштын жетекчилери макул болбой койгон. Ошондон бери биздин тышкы иштер министри бирок үчөө Беларусь менен Украина үчөө гана. Үчөө гана. Анткени аргумент болду да, баягы элдин саны боюнча, экономикалык, гуманитардык потенциал боюнча ушу эң күчтүү, эң чоң республикалар болчу да, ал кезде. Анан согушта эң жапа чеккен. Ооба. Ошол ошондо уюшкандан кийин бизде дагы уюшулду. Ошондон бери тышкы иштер министри болуп келатабыз. Бирок бул жерде бир нерсени белгилеш керек. Ошо 44-жылы уюштулганда бир 15-20 жакын киши штат болгон. Андан кийин ошо оонго биз мүчө болбой калганы кыскартылган да. И болгону 3-4 эле киши калган. 3-4 эле адам. Ооба, тиги мурунку ошо
тиги Совминдин төрагасынын орун басары социалдык тармакты тейлеген автоматически ошо тышкы иштер министри болуп калган. Анан негизги максат баягы протокол. Протокол деген эмне? Коноктосмой да. Эми кыргыздар коноктосконду жакшы билет деп туруп, ошон үчүн бизге баягы Европадан, Америкадан келчү эмес. Негизинен ушу Азия, Африка мамлекеттерден келген конокторду биз тоскон экенбиз да. Эми бул маалымат жөнүндө мен ушу Казы Дыкканбаевич раматлык биринчи тышкы иштер министри өзүнүн оозунан угуп калгам. Анткени мен министр кезимде мага балдар айтты, ушундай өзү кызы менен жашайт, ден соолугу начарлап калды, 90-дон ашканда анда барып бир кандайда истегенде мен сөзсүз барабыз деп барып, ал киши менен таанышып, көпкө баарлаштык. Аябай көп маалымат айтып берген, эми бул жерге убакыт жетишпейт го. Абдан өзү акылман, токтоо, көп нерсеге мындай көрөгөч катарында, келечекте ой жүгүрткөн киши адам катарында мага көрүндү да. Мен ойчом ошол кишинин салымы чоң, абдан. Ал киши мындай таасирдүү дагы болчу да. Ошол кезде госпланда иштеп, өкмөттү башкарып, ушундай чоң жумуштар иштеп, тышкы иштер министри болгондо көп нерселерге таасир эткен. Ошол андан кийин эгемендүү мамлекет болгондон кийин албетте баягы 91-жылы биз эгемендүү мамлекет болгондон кийин тышкы иштер министринин максаттары такыр башкача өзгөрүлдү да. Эгемендүү мамлекет катарында албетте биз саясий маселелер боюнча, укуктук маселелер боюнча, ошо эл аралык укуктук маселелер боюнча, баардык маселелер боюнча биздин тажрыйбабыз жок. Биздин көп мындай кыйынчылыктарды башка кыйналып бутуна турду да. Азыр Кудайга шүгүр тышкы иштер министри толук кандуу иштеп атат. Көп маселелерди бүгүнкү күндө чечкенге аракет кылып атат. Бирок ошол эле кезде мына дүйнө жүзү аябай бөлүнүп, карама каршылык күчөп, геосаясий оюндар күчөп, биздин мамлекетте дипломаттарга дагы мындай өтө татаал мезгил да азыр. Мезгил жаман кыйын. Советтик мезгилде эң көп жыл министр болгон Сакин Бегматова болду го, Ооба. Кунучала болду беле? Ооба, Кундучалова да болгон. Бирок ал андан азыраак. Ташыбекова кийин эмеге жакын, перестройкага жакын. Ооба. А эмеде эгемендик учурунда 2 жолу Отунбаева болду, Мурат Иманалиев дагы 2 жолу болду. Ишенбай Абдыразакович ошо кеңешчи, президенттин кеңешчиси катарында госсекретарында салымы чоң да, тышкы иштер министри бутуна турган. Москвадагы СССР тышкы иштер министринин заводел болуп иштеген да. СССРдин генеральный консул Саппорода болгон. Ооба, тажрыйбасы, байланыштары абдан чоң болсу, күчтүү адам болсу да, анан бизге өзүнүн кеңеши менен жол көрсөтүп, мен анда ошо тышкы иштер министрликте 7 жылга жакын биринчи зам болуп иштедим. Ошол кезде көп ал киши менен баарлашып, мындай кеңешин сурап, бизге жол көрсөтүп, акыл айтып, көп жардам берди да баарыбызга. Кандай тажрыйба ушу 30 жылдын ичиндеги 32 болуп баратат, 33-чү жыл, 33-чү тышкы саясатта кандай негизги? Эми тышкы саясатта баягы биринчи 10 жылдыкта мен оюмча кичине эйфория болгон да кыргыздарга. Анткени биз баягы эгемендүүлүк болдук деп сүйүнүп эле, ал эгемендүүлүктүн артында кандай максаттар бар, кандай эмелер бар биз түшүнчүбүз, бирок практикага баягы эл аралык саясатты өткөзгөндө кандай көп кыйынчылыктарга такалдык да. Мисалы ошол эле Кумтөр Камекке кирип атканда тышкы иштер министринин дагы пикири камтылган да. Ал кезде бизде ошо эл аралык юристтер жок болчу. Азыр деле ошо эл аралык юристтерге кичине кыйналабыз. Бар, бирок мындай аттуу башты белгилүү дүйнөгө дегенде азырынча жок. Эң биринчи мен ойлойм, кайсы мезгилде болбосун
Эми bir makal var go, barыбызга белгилүү, kadr баарын чечет дегенчи. Бүгүнкү күндө дагы ушу kadr маселесин көп көңүл буруш керек. Анткени дипломаттар баягы галстук кийип, сылык жүрүп, туура сүйлөгөн эмес. Эң биринчи мамлекетчил адам катарында, кыргыз улутка күйгөн адам катарында ушундай көп нерсе сапаттарды дагы биздин дипломаттар үйрөнүш керек. Ошого бир кандай бир шарт түзүлүп атат бүгүнкү күндө. Ушундай бир сапаттарды көбөйтүүгө, бир жаштарды көбүрөөк алганга, Борбордук Азиядагы деги эле ушу батыш чыгышта кандай процесстер болуп атат, аналитика маселеси боюнча, элге түшүндүрүү маселеси боюнча мына президент Садыр Жапаров көп тиги жерлерге барып атпайбы? Мамлекеттерге, чоң эл аралык уюмдардын бир жыйындарына. Мен ойлойм, ошол маселелерге дагы келгенде биз көбүрөөк түшүндүрмө берип элгечи. Анализдеп. Анан мындай да дипломаттын эң негизги максаты бул билимде мындай да тышкы саясат менен ички саясат тыкыз байланыштуу. Бири-бирине көз каранды. Ошол себептен биз тышкы саясат жакшы өтүп атат. Ошол иштерди ишке ашырганда бул өкмөттүн салымы чоң болуш керек. Өкмөт көбүрөөк бир элдин пайдасына ошо эл аралык контакттарды көбүрөөк практиканын жүзүндө ишке аткарганга аракет кылыш керек менин оюмча. Анан көшөгө артында абдан көп аракет болуш керек, Эми көшөгө артында бул өзүнчө эле бир чоң чоң искусство. Негизги маселе дипломатия көшөгөнүн артында чечилет. Мен эми китеп жазып атам бул маселелер боюнча, кийин элге таарынтармын. Бирок мисалы ошол белгилүү дипломаттардын, ошол эле Примаков, ошол эле тиги Добрынин, ошол эле башка тиги Кейсенджер деген дипломаттардын, Кытайдын дипломаттарынын китептерин окусаңар, а жерде ошо көшөгөнүн артынан кандай маселелер чечилип, кандай сүйлөшүүлөр болгонду ар дайым мындай чечмелеп берет да, убакыт өткөндөн кийин. Убакыт иштеп атканда болбойт анткени. Айткан бул сырдуу маселелер көп. Кийин бул тарых үчүн биринчиден, сабак үчүн. Мен ойлойм, азыркы биздин дипломаттар көбүрөөк сабак алыш керек. Келечекке ой жүгүртүүнү дагы күчөтүш керек. Анткени өтө татаал мезгилде жашап атабыз. Бизге окшогон кичинекей мамлекет келечеги коопсуздук жагынан, өнүгүү жагынан, деги эле улуттун өсүшү жагынан бир кадамдар таштаганга биздин тышкы саясаттагы чоң салым кошуш керек да. Биздин убактыбыз азайып баратат. Экинчи топту мен окуп коеюн, жаңылыктардын 10 жаңылык. Өткөн аптада президент Жапаров Кытайдын China State Railway Group деген компаниясынын баш директорунун орун басарын кабыл алды. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча. Көп жылдан бери ушул долбоор мына эмишке ашабы деп отурабыз биз. 1-майдан тартып электр энергиясына болгон баалар көтөрүлөт экен 10%га орто эсеп менен. 19-жылдан бери токтоп турган Жунда заводун кайра иштетүү аракеттери көрүлө баштады. Чет элдик өкүлдөр деген мыйзамга каршы пикирлер келип түшүүдө. Өткөн аптада, мурдагы аптада кабыл алынган 14-мартта абдан көп эл аралык уюмдар жана Кыргызстандын коомдук уюмдары президентке кайрылып вето салыңыз деп атат. УКМКнын аракеттеринен улам жеке менчик медицина мекемелеринде томография кызматы 20-30%га арзандады. Чоң жетишкендик да бул эл үчүн. Автомашиналардын Кытайдан Кыргызстанга болгон экспорту быйыл январь-февралда 2 айда 18 эсеге көтөрүлүптүр. Баасын караганда жалпы 22 эсеге көтөрүлүптүр. Эми реэкспорт болуп атат да санкциялар менен байланыштуу. Аккула ипподромунун мүлкү аукционго сатыкка коюлду жана Бишкектин батышына жаңы ипподромдун ордуна капсула салынды. Ордо сахна ансамблинин мурдагы жетекчиси Аскат Жетеген деген жигит 2 айга камакка алынды. Ал бийликти сындап, аны жаман сөздөр менен сөгүптүр. Минюста нотариустарды тестирлөө болуп,
Çakırılgan 130 notariusun 98'i gana gelip, aların içinden 17'si gana testten ötüptür. Bu emne degen bizdin жетишкендик tırnakça alganda. Buların içinden, şu 10 жаңылыктын içinden жанагы темir жолду айтсак болот го. Көп жылдан бeri. Жок, мен жалпы жонун айтып коеюн, эми кандай болбосун биздин коом кыймылдап атат да. Албетте кыйынчылыктар көп, карамарчылык эмелер көп, көңүл бурбай астыга жыла бериш керек биринчиден. Ар бир тармакта. Ооба. Экинчиден, сиз айткан маселе бул баягы көп жылдан бери, канча 20 жылдан ашты да бул маселе. Проект ишке биз иштеп атканда дагы башталып, анан кийин кайра токтоп, кайра башталып ушундай болуп атат. Менин оюмча бул проект ишке ашканга аракет кылыш керек. Анткени дүйнө жүзү ушунчалык тез өнүгүп атат, дүйнөдөгү процесстер. Кытай ушунчалык тез арада өнүгүп атат, ошол эле Өзбекстан өнүгүп атат, башка мамлекеттер тез өнүгүп атат. Биз эгерде туңгуюк, азыр ушу темир жол боюнча туңгуюк мамлекет болуп турбайбызбы? Транзитный мамлекет болуп калсак, элибизге экономикасы абдан чоң пайда алып келет да. Бирок албетте кээ бир баягы түшүнсө болот, кээ бир элдер ар кандай пикир айтып атат. Коопсуздук маселеси келгенде, жанагы биздин адистерди даярдаганы келгенде, абдан мындай кылдаттык менен, абдан терең ойлонуп туруп ишке ашырганга аракет кылыш керек. Менин оюмча президент абдан чечкиндүү аракет кылып атат. Бул нерсени колдош керек. Анткени бул жол бир күндө эле болбой калат да. Мүмкүн эмес ал. 250-260 километр экен биздин территорияда. Менин билишимче жылдан жылга баалар өсүп атат да. Бул эмне себеп? Дүйнөлүк эми доллар девальвация болуп атат. Бүт курулуш материалдар, жумуш кымбаттап атат, ошол себептен кымбаттады да. Ошол үчүн дагы кымбаттап кетпеш үчүн азыр аракеттерди жасаш керек. Бирок мен дагы айтып коеюн, жанагы өзгөчө ушу коопсуздук маселеси менен анан ушу биздин адистерди активдүү катышып, ошолорго мындай тиги активдүү иштешкенге аракет кылыш керек. Эгерде биздин дарыметибиз жетпей жатса, ЕС мамлекеттери менен кайрылыш керек. Анткени бул өтө чоң проект, өтө маанилүү. Бизде келечекте бир ийгиликтерди жарата турган проект менен. Кайрылуу дипломатия керек аябай. Анткени Казакстан өзүнүн аймак аркылуу өткөрүп атпайбы? Кыргызстанга кирбей. Азыр мындай да, Казакстан болобу, башка мамлекеттер болобу, Туркменистан болобу, ар бир мамлекет өзүнүн улуттун кызыкчылыгын көзөгөн саясат өткөзөт. Буга таң калбаш керек. Ошого биз даяр болушубуз керек да. Алдын ала ошондой кайсы мамлекет бизге кандай каршыбы же алардын улуттун кызыкчылыгы менен биздин улуттун кызыкчылыгы дал келбейби? Табыш керек. Ооба, тил табыш керек баары. Мен ойлойм, Кытай ушунчалык өнүгүп атат, Казакстан аркылуу болобу, биз аркылуу бардык жолдор керек болот. Экөө тең керек. Ооба, экөө тең керек болот. Анткени азыр мына көрүп атабыз го, кээ бирлер айтат, Кытайдын экономикасы биринчи болду, дагы потенциал 1,5 миллиард эл эмгекчил эл анын үстүнө аракет кылып атат. Бүгүнкү күндө туура ошо Кыргызстан менен Кытайдын мамилесин бекемдеш керек бардык жагынан. Айтып атпаймынбы, ошо экономика жактан, коопсуздук жактан, илимий жактан, бардык жагынан бекемдегенге. Көшөгөн артынан дагы аракеттер көп керек. Ооба, көп керек. Анткени мына Россияныкындай да биздин жана темир жол немеси туурасы, Ооба. Дүйнөдө башка, Россияныкы кичине андан куушураак. Тети ак падышанын учурунда ошентип калган. Ошо ойдон биздин эме ошол стандарт менен эле иштей бериш керек. Анткени ошол стандарт менен иштесек, мисалы ошол эле Нарын областында бир база болот да, баягы Котор алмаштырган. Ошол жерде бизге жумуш орундары көп пайда болот. Ошол жерде тиги биздин соодагерлерге, биздин ошол эле тиги башка бизнес жасап жүргөн адамдарга пайда тапса болот. Биринчиден кошумча пайда болот. Экинчиден биз ЕС мамлекеттерине ташый турган түздөн түз кете берет да. Же болсо биз курбасак, кандай тиги колеясы чоңураак, анда Казакстан куруп алышы мүмкүн. Ошол жерден которуп, аларды Өзбекстан куруп алышы мүмкүн. Анда ошол биз пайда көрө турган маселени
алар көрүп калат да. Ошол себептен мурунураак алдын ала иш кылыш керек. Тиги тоодо жасаш керек болду жана бийик Эми ал тоону бизде тажрыйба туннелдерде кишилер бар, бирок көп эмес да. Ошол себептен менин оюмча ошол Евразия мамлекеттеринин дагы адистерин тартканга аракет кылыш керек, кеңешиш керек да. Мүмкүн болсо анда 3-чү топко өтсөк, жаңылыктардын 3-чү тобуна мен мыналарды чогултуп алдым. 3-чү нерсе деп. Президент Садыр Жапаров 19 мартта дагы бир интервью берип, жана даватчылар жөнүндө сүйлөдү. Анткени андан мурда берген интервьюсунда мындай кыргызча кийинип, кыргызча каада салт менен жүрбөй, алар башка мамлекеттикин бизге таңуулап атат, маскаптар жөнүндө сөз болду. Анан аны сынга алган экен, андай эмне үчүн андай дегендей болуп, ошолорго жооп катары. Казакстан Кыргызстанга кызматташууну кеңейтүү боюнча сунуш менен чыкты. Анткени коопсуздук маселелери боюнча деп жанагы атайын алар бир президенттин указы чыгыптыр эмеде Казакстанда. Канттагы цемент заводу жаңы өндүрүш ачууга даярданып жатат. Цемент менен кошо ал эми клинкер деген жанагы затты чыгарат экен. 1 май соту Бектур Асановго чет өлкөгө барып дарыланып келүүгө уруксат берди. Кемпирабад боюнча башка соттолуп жаткандардын ичинен Кубанычбек Кадыров үй кабагына чыкты өткөн аптада. 15 январдан бери кеңсеси жабылып жаткан 24 KG агенттигине жаңы жетекчилер келди деп айтылууда. 18 мартта Бишкектин административдик соту Клоп басылмасынын орусча сайтын бөгөттөө боюнча чечимди жокко чыгарды. Бишкекте Дүйнөлүк футбол ассоциациясынын жетекчилери келип, Камчыбек Ташеев менен жолукту. Анткени ал азыр федерациянын президенти, Союздун ассоциациянын президенти. 2026 жылдагы дүйнө чемпионатына карата тандоо оюнунда Кыргызстан курама командасы Тайванга барып, Тайванды ошол жеринен 2-0 менен утуп алды. Бу дагы бир топ жетишкендик да. Ушулардын ичинен эмнени атап кетсек болот? Эми жакшы жаңылыктар көп экен силерде. Бул абдан сүйүнтөт. Анткени канчалык көп жакшылык жаңылык болсо элдин маанайы өзгөрөт. Эл аралык коомчулук дагы бизге жакшы мамиле кылат да. Бул ошону түшүнүш керек. Эми мен жанагы ушу диний маселе боюнча айткым келет. Менин оюмча бул маселе абдан туура көтөрүлүп атат. Мисалы, мурунку бийлик динге келгенде муфтийлерди эле алмаштырып койчу да. А бирок ички саясат эмне болуп атканын, кандай жүрүп атканын көп аралашчу эмес. Менин оюмча мамлекет бул баардык диндердин үстүндө жалпы элдин муктаждыгын, элдин келечегин ойлогон мамлекет болот да. Президент калыс болупчу укуктуу, милдеттүү конституция боюнча жалпы бизде ички саясатка кандай багыттарды аныктап, ошого жол көрсөтүү. Менин оюмча туура кадам жасалды. Эми өтө мындай өкүнүчтүү нерселер көрүнөт. Кээде ушу биздин жаш балдар, жанагы сиз айткандай, таптакай жаш жигит моундай сакалды кийип алып, Пакистандын кийим кийип алып, же болбосо таптакай биздин кыз келиндер капкара көйнөктөр чүмкөнүп алып ысыкта жүрүшөт. Кыргызда эзелтен мындай болгон эмес да. Мен мисалы Кудайга ишенген адаммын. Мына сиз билесизби, мен орозо кармап атам бүгүнкү күндө. Религия, баягы ислам деген башка да. Эң бир өтө дүйнөгө таасирдүү, ошол эле кезде адамга ички негизги ички оюн козгогон, ички рухка байлык берген дин да булчу, эгерде туура түшүнсө. Бирок ошол эле кезде ар кандай мына ИГИЛ болду, террористтер, ар кандай Москвада жанагы болду, ошол ИГИЛди күнөөлөп атышат. Жума күнү кечинде чоң теракт болгон. Тилекке каршы ушундай бир өтө терс наадандык, ушундай бир адамзатка, адамга каршы ушундай нерселер болуп атат. Ошон үчүн мамлекет туура маселени көтөрүп, туура багыт берип атат. Өзгөчө мен билишимче ушу коопсуздук комитети дагы бүгүн активдүү иштеп атат. Алар дагы тиги Камчыбек Ташеев дагы бир-эки жолу интервью берди го, бул маселе боюнча тартипке салабыз деп. Менин оюмча бул туура багыт.
Ал жағынан дагы жана медицина жағынан дагы бааңарды түшүргүлө деп. Жо, бул ачык айтканда абдан чоң салымда. Мен ушу бир туугандар ооруп больницага алып барып калдым да, жакындачы. Ошодо томографиянын асманын башыда. Бир жерде 19 000 мисалы, бир жерде 14 000, бир жерде 12 000 экен. Жөнөкөй адам, баягы туугандар эле, жөнөкөй адам каяктан табат? Али кеткенде биз жардам бердик, но бирок мен ойлойм ушундай маселелерге келгенде мындай чечкиндүү иштеген туура да. Элдин муктаждыгын карап, анткени бул антимонополдун иши да, алар иштебей эле бизде коопсуздук комитети иштегендей көрүнүп калды да. Дагы бир нерсе мына дин менен мамлекет бөлүнгөн деген жанагы принцип бар эмеспи? Бөлүнгөн дегенде таптакыр эле карабай калган эмне кылсаңар ошолго деген эмес да. Мамлекет өйдө жагынан баарына калыс болуп, баарын бирдей. Ошон үчүн жөнгө салып мамлекеттин жетекчилигин шайлайт, парламентти шайлайт, өкмөт шайланат парламент аркылуу. Ошол себептен мына жергиликтүү бийлик шайлайт. Ошолорго эл ишеним көрсөткөндөн кийин толук элдин бүгүнкү абалын баягы тастыктап, анализ кылып, ошого жараша, бүгүнкү абалга жараша кадамдар таштаган туура да. Анткени бүгүн кадам таштабасак, эртең кеч болуп калат. Мына Афганистанды эле эстейликчи. Эгерде 1980-жылдарды карасаңар, светтик мамлекет болчу да. Жаманбай иштеси. Жаманбай иштеки ушундай. Ошон үчүн мен оюмча бул жерде чечкиндүү иштей бериш керек диний багында. Албетте адамдын укугу сакталыш керек, бирок адам укугу да мына мен ОБС-де 4 жыл иштедим, жакшы билем да. Адам укугу көпчүлүктүн, анан азчылыктын укугу болот да. Көпчүлүктүн укугу бул негизги багыт болот да. Ушуну карасак, биз ойлойм азыркы кадамдар туура багытта кетип баратат. Ана жанагы диний агымдар өтө эле эметип кетпедиби? Мындай бир башы ийбей эч нерсеге кээ бир адамдар айтып калып атат. Куран турганда керегин конституциянын деп. Мен ойлойм бул тилекке каршы билимсиз адамдар да дүйнөнү карап көрсө, кандай процесстер өтүп атканын. Бул баягы искусственный интеллект, ушунчалык автоматизация, тиги бүт баардык промышленный 5-чи кадамга дүйнө жүзү таштап атса, биз артта калмак белек. Кандай болбойт да. Мен ойлойм, дини ар бир адамдын дини багыты өзүнүн укугу. Ички. Ички. Бирок ошол кичинекей топтун багытын жалпы элге таңуулабаш керек да. Ушуга мамлекет көз салыш керек. Бүгүнкү күндө президент ушу маселени көтөрүп туура айтты да. Анткени мазхаб жөнүндө дагы маселе болуп атат. Алар такыр башка мазхабтардан келип, тарыхый Кыргызстанда калыптанып калган өзүнчө мусулманчылык деген дин бар. Мен ойлойм, бул жерде просто бузукулук саясат болуп атат, тыштанчы. Анткени ушу мусулмандарды бири-биринен кагыштырып, бир коомдук карама-каршылык, кандай бир тирешүүлөр жаралсын деген ойлор менен атайын жазып атышат да. Ошол мамлекет ойлонуш керек. Мамлекет ойлонуп, ушу коопсуз жалпы элдин коопсуздугун ойлонуп, бөгөт коюш керек да ушундай маселелерге. Убактыбызды аяктап калыптыр. Рахмат сизге. Биз бүгүн өтүп бараткан аптадагы негизги окуялар тууралуу маек курдук. Биздин коногубуз мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов. Канча мамлекетке элчи болдуңуз? 8 мамлекет. 8 мамлекетке элчи болгон. Рахмат сизге. Ийгилик сизге да. Саламат болуңуздар.